Салам мекендештер, арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясына 1-июльдан баштап уруксаат алып туруп, же болбосо мобилдик приложение RU-ID көчүрүп туруп, кириш сөзсүз түрдө абзел болуп калат. Ушу боюнча сөздү бүгүн баштайбыз. Айтып беребиз, сөз баштаардан кичинекей жарнама. Барыбыз эле Кыргызстанга жүк бербейбиз, дары-дармек, документ бербейбиз, аэропортко барабыз, бирөөнү жалдырабыз. Осман Экспресс деген уюм бар. Бир күндө Кыргызстандын Булуң бурчуна 500 рубльдан баштап силерге жеткизип берет. Волгоградский проспектте Дарегиндагы телефонда мен азыр жазып коем. Бир күндө 500 рубльга жеткизип Осман Экспресстин кызматы менен колдоно бериңиздер. Урматтуу мекендештер, Россия Федерациясында жаңы госуслуги RU-ID деген мобилдик приложение иштей баштады. Бул чет элдик жарандын бүт партен Россия Федерациясына келатканда 72 саат мурун мобилдик приложение көчүрүп алып туруп, ошолго бүт идентификационный номерлерди киргизип, өзүнүн Face ID-син киргизип туруп, анан кийин уруксаат алып 72 саат мурун QR код берет, ошону алып туруп, анан кийин погранслужбага кирип атканда көрсөтүп, кирүү эми тилекке каршы абзел болуп калды. Буга чейин 2025 жылы бул системаны киргизебиз деп, бирок социалдык тармактарда Евразия экономикалык бирикменин өкүлдөрү Казакстан жана Кыргызстан, Армения өкүлдөрү бир сыйра ызы чуу салып, эмнеге биз Евразия экономикалык бирикменин өкүлү катары жөнөкөй эле кире албайбыз деп бир сыйра суроолор жаралды эле. Ошол себеп менен же башка себептер менен 1 жылга узартып койгон. Эми 1-июльдан баштап сөз түрдө бул кирет деп атат. Ошон үчүн силер жайында Кыргызстанга барып эс алып, кайра кайтып келатканда сөз түрдө ушул маалыматты кайтарып туруңуздар, карап туруңуздар. Биз жакындаганда дагы кайсы жерден көчүрүш керек, кантип көчүрүш керек, кантип биометрика кылыш керек, ошону QR кодду кантип алыш керек, төкпөй чачпай дагы айтып беребиз жакын арада. Андыктан биздин каналды карап туруңуздар. Бирок бул уже тилекке каршы бүгүнкү күндүн ошондой заман талабы болуп калды. Бирок андан тышкары бул гарантия эмес. Россия Федерациясында эгер уруксаат RU-ID-ни алсаңыздар 100% киресиңер деп. Себеп деген погранслужба бар. Погранслужбага дагы жакын арадан баштап телефонду текшерүүгө, ноутбукту текшерүүгө, башка планшеттерди текшерүүгө, же болбосо адам эгерде кооптуу көрүнсө, киргизбей коюуга толук ыктымал. Киргизбей коюп атат көп мекендештер, аэропорттон кайра болуп атат. Силердин телефонуңарда экстремизмге тиешелүү бир видеолор болсо, же материалдар болсо, диний көз караштагы материалдар болсо, эгерде согуш, атайын согуш операциясына тиешелүү материалдар болсо, ошонун бүт баарын тазалап, Россия Федерациясына эмгектенип келип аткандан кийин бүт баарын тазалап туруп кириңиздер. Дагы бир жолу кулагыңарга көмүш айтып кетебиз. Эми RU-ID кандай толук менен иштейт, кандай иштей баштайт, кайдан көчүрөбүз, эмне кылабыз? Жакын арада силерге толук видео чыгарабыз, бүт маалыматты изилдеп туруп, анан кийин силерге тартуулайбыз. Андыктан биздин каналды көрүп туруңуздар, катталып достор менен бөлүшүп коюңуздар. Сак саламатта болуңуздар, бар болуңуздар. Урматтуу мекендештер, биз эки ири долбоор менен иштеп жатабыз. Биринчиси бул мекендештерге сим-карта тартуулоо. Кайрымдуу мекендеш долбоордун өкүлдөрү 300 рубльдан турган чыныгында безлимиттик тарифти силерге сунуштап жатат. Жеткирүү кызматы бар, госуслугидан биометрикадан жардам берет. Сурап берүү телефондору +7 900 144 14 14,